Башыңыз ооруп, кулагыңызда шум болуп, көзүңүздүн көрүүсү начарладыбы? Бул организмдеги тең салмактын бузулушунун белгиси болушу мүмкүн. Мындай абалдарда ар түрдүү себептерден келип чыгат. Лимфолог жана натуропат катары ар бир себебин тереңирээк түшүндүрүп, табигый жолдор менен айкалыштырган түшүндүрмө берейин. Баш ичиндеги басымдын жогорулашы, бул внутричерепное давление. Мында кандай белгилер болот? Баш ооруу, кусуу, көрүүнүн начарлашы, тумандашы, эки болуп көрүнүп калуусу, кулактагы ызы чуу. Кайсы себептер алып келиши мүмкүн? Мээ шишиги, мээ суюктугунун көбөйүшү, бул гидроцефалия деп коет. Мээде кан куюлуу жана гипертониялык криз. Лимфа жана веналык кан айлануунун бузулушу баш ичинде суюктук топтолууга алып келип, басым жогорулайт. Бул абалда лимфаны тазалоочу процедуралар, табигый диуретиктер жана сүлүк терапиясы пайдалуу болот. Бирок бул абал шашылыш түрдө дарыгер көзөмөлүн талап кылат. Артериалдык гипертензия, кан басымынын жогорулашы. Мында белгилери кандай болушу мүмкүн? Баш ооруу, кулактагы согуучу, ызы чуу, көздүн алдындагы чымындар сыяктуу көрүнүштөр. Эмне сунуш кылабыз? Кан басымды дайыма көзөмөлдөө шарт. Натуропатиядагы кан басымды жөнгө салууда боор, бөйрөк жана жүрөккө багытталган жумшак, табигый ыкмалар колдонулат. Фитотерапия, эс алуу режимин орнотуу, магний жана калийге бай азыктар, ошондой эле сүлүк терапиясы кан агымын жеңилдетүүгө жардам берет. Жаткан моюн омурткасынын остеохондрозу, моюн сөөгү аркылуу мээге барган кан тамырлар кысылып калганда баш ооруу, ызы чуу жана көрүүнүн начарлашы мүмкүн. Бул учурда лимфа токтоп калуусу жана кан айлануунун начарлоосу негизги себеп болот. Лимфодренаждык массаж, висцералдык терапия, сүлүк коюу жана деформацияны азайтуу үчүн кыймыл активдүүлүгү маанилүү болот. Мигрен же неврологиялык оорулар. Анын белгилери кандай? Аура, баш ооруу, кээде кулактагы ызы чуу. Мигрен бул нерв системасынын ашыкча жүктөлүшүнөн пайда болгон сезимталдык реакциясы. Тибеттик медицинада бул жел энергиясынын чыңалуусу катары каралат. Денени тазалоо, боорду жеңилдетүү, чөп чайнектер жана тыныгуу сунушталат. Ички кулак оорулары. Меньера оорусу, мунун кандай белгилери бар? Кулактагы ызы чуу, баш айлануу, угуу жөндөмүнүн төмөндөшү. Бул учурда лимфа суюктугунун организмде көбөйүшү кулактагы ички басым менен байланыштуу. Табигый диуретиктер, суу, түз балансты жана жөнгө салуу жана сүлүк терапиясы жардам берет. Аз кандуулук, бул анемия же кан айлануунун бузулуусу, кычкыртектин жетишсиздиги, баш оорунун, кулактагы ызы чуунун жана көрүү көйгөйлөрүнүн себеби болуп саналат.